Урматтуу айымдар, мынакей мен жанагы сиздерге көргөзгөн көйнөктү ошентип мына чоң кастрюлга суу куям. Суу куюп, анан кийин боекту кайнаттым, кызыл боектучу, Виктория. Анан кайнатып туруп, анан кийин ошо көйнөктү ушул сууга салып, бир 20 минуттай кайнаттым дагы. Азыр бул дагы бүтө элек. Мен азыр полный көйнөктү бир сыра краскалап алдым. Эми болсо муну азыр мен чыгарам дагы. Анан кийин эмеге холодный стирка отжимга салып, бир сыра муздагандан кийин анан сууга, стиральный машинеге салам. Анан полный чайкаймын. Чайкагандан кийин ал полусухой чыгат, анан кийин мантышницага салып, анан бышырам. Ошо көп суроолор болду да, сиз кантип уксуска чылайсыз, кантип боёйсуз, кантип мантышницага бышырасыз, көргөзүп бериңиз депчи. Эми мен ошол процессин азыр көргөзөм. Азырынча ушундай кылып туруп, анан кийин ошо стиральный машинеден чыгаргандан кийин мен сиздерге мантышницага кантип салганын да тартып беремин. Урматтуу айымдар, мен мынакей көйнөктү бышыргандан кийин кастрюльдун ичинен чыгардым. Чыгарып туруп, стиркага салдым, полоскание и отжимга, холодный стиркага салып. Эми мына мойнун, анан жеңдерин азыр оңдош керекпиз. Бирке-бирке кыркып коем, этегине тийбейм, этеги нормальный эле болуп турат, түз эле. Анан бирке рукавын түздөп кесип коем. Даже, может быть, немножко ли, чтобы дагы еще мантышницага салабыз да. Возможно, мен жеңине эметпейм, тийбейм. Анткени это успеется дегендейчи, муну кесип койсо оңой эле. Так, эми болсо бул мойну. Мынакей. Көйнөк жашынакай болуп кирип калды. Эми мойнун кыркабыз. Мойнун мен биринчи мындай эле кыркып алам. Мынакей. Абдан жакшы кирди. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Буну делечи мен дагы бышырамын. Эмеге мантышницага дагы бышырамын. Мен такай ушундай кыламын да, гарантия менен. Ушинтип кезип алабыз. Бир аз муну алдын мындайынан кененирээк алайлы. Алдын. Болду. Дагы мүмкүн мен дагы бирке регулировка кыламын. Бирок ушул мезгилинде кезип алыш керек. Анткени анан мен мантышницага салгандан кийин мунун кырлары да бышып калат, жашынакай болуп. Бышып эметип калат. Немножко, может быть, дагы бир аз кезем. Урматтуу айымдар, мен сиздерге ошо краскалап, анан уксус салып краскалаганын көргөзгөм. Мынакей көйнөк дайын болду. Краскасын аябай жакшы сорду. Мына көрүңүздөрбү? Кастрюльнун ичинде суусу эле краскасы жок эле болуп калды. Мен мындай коюп коеюн. Эми мынакей. Бул көйнөктү мен краскаладым, боёдум. Жашынакай кайнап калды. Эми муну мен эмне кылам? Мен муну азыр мантышницага идея көргөзсөңүз, кантип мантышницага саласыз деп мага суроолорду бергенден кийин мен азыр сиздерге ошо көргөзүп берейин деп атам. Мен мындайынан алам. Так. Бүктөйм. Анан кийин мынтип салып туруп, негизи ороюм да, ороп эле коем. Кээде мен мындай кылып, клеенканы мындайынан салып, кээде бири-бирине боектору эметпесин деп эметсем, ар кандай сүрөттөр болсо, анда арасына клеенканы арасына мындайынан салам. Мындайынан кылам. Ошондо эмелери боектору эметпейт да. Бири-бирине кирбейт. Кээде болот мындай сүрөттөрү бар.
сүрөтү бар болсо кээде эмелери буюктур эмит калат. Ошондо мен мындай кылып ороймун. Мындай кылып оройм. Арасына клеенканы аралаштырамын. Мындай кылып. Эми азыр болсо мен үчүн айырмасы деле жок. Мындайбы, анткени бул бир эле кызылы. Мындан кийин мен мантышницаны. Ушул мантышницаны атайлап мен ушундай жумушума жумшай тургандай кылып эметтим. Азыр ушуга жаап туруп эле. Анан кастрюльдүн үстүнө коем и кайнатам. Болду. Ушинтип эле кайнатамын. 50 мүнөт кайнатып коем, болду. Чыгарам. Жашнакка кылып туруп чайкап эле анан илип коем. Же жанагы аджимга салып коем. Муздагандай ызыгында салсаңар аябай кирип кетет. Болду эжекелер. Мантышницага кантип саласыз, эмне кылып саласыз деген суроолорго ушундай жооп.